сийип туруп кагынып эле кетип калгандар тозокко түшөт. Таза эмес адам бейишке кирбейт. Через тозок өтөт. Ушул азабы себептүү тозокко түшөт. Не деген? Биринчиси ички кийими бар го. Адам хадисте бул жерде баул деп, сийдигинен тазаланбайт деп. Ал адам сийип бүткөндөн кийин анын тамчысы денесине тийбеши мүмкүн, бирок несине тиет? Ички кийимге тиет. Ал кургап калып кетерет. Ушул нерсе тозокко киргизет. Алхамдулилла, шүгүр дейле, биз намаз окуйбуз дагы кийимин бейнамаз окулат да ошол нерсеге биз этиятпыз. Дайым чөнтөктө кагаз жүрөт, куруктап, керек болсо жууп да коебуз, мустахаб, туурабы? Ушунун аркасынан эгер кокус түшүп калса, аны алмаштырганга аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы намаз окуган адам, намаз окугандар 100% айтсак болот да. Намаз окуган эле адам 100% сийдигинен тазаланбайт. Аны көрүп эле жүрөсүздөр, мына общественный туалеттерде ошол иштин аткарып туруп, калып кетип кала берет. Бул шарият болгон айтып атат, түшүнүктүүрөөк болсун депчи. Мындай кылып буяка оодарсак түшүнбөй коюп туруп беморал жүрөт. Ошол сийип туруп, кагынып эле кетип калгандар тозокко түшөт. Анткени пайгамбар да айтып атат, мен айтпай атам. Сийдигинен тазаланбагандыгы себептүү азапталып атат. Каерде? Кабырдан баштап азапталып атат. Ал эмнеге ыпластыгы бар эле? Бул көзгө көрүнгөн ыпластык бар.